Президент Садыр Жапаров 25 апрелде күтүүсүздөн барып социалдык контракт программасынын алкагында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бизнес ачуу үчүн берилүүчү жөлөк пулдардын даректүүлүгүн текшерди. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал маалымдагандай, президент Чүй облусундагы бир катар үй бүлөлөрдү кыдырып, мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын кандай пайдаланылып жатканынан жеке өзү кабар алды. Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар менен болгон баарлашууда каражат даректерине толук жетип жатабы, алар чындап эле чакан ишкерликке багытталуудабы? Мына ушуларды сурап, каражат алган үй бүлөлөр бул программанын алкагында иш жүзүндө кандай пайда көрүп жатканына кызыкты. Жергиликтүү тургундар бул каражатты негизинен тигүүчү машиналарды жана мал сатып алып, ай сайын киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын айтып беришти. Ошентип алар өз аймагында чакан бизнес ачып, үй бүлөсү үчүн киреше алуучу булак жаралганын белгилешти. Социалдык контракт долбоору президент Жапаровдун демилгеси менен ишке ашырылууда. Ага ылайык аярлуу катмардагы үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн 100 000 сомдон каражат кайтарымсыз берилет. Мындан тышкары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө каржылык сабаттуулукка үйрөтүп, бизнес план түзүүгө жардам берип, узак мөөнөттүү бизнести ийгиликтүү жүргүзүү боюнча кеңештер берилет. Алсак 2022 жылы бул долбоордун алкагында 2800 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. 2023 жылы 8 000ден ашык үй бүлөгө чакан ишкерлик үчүн 100 000 сомдон берилди. Өкмөт берген 100 000 сомду эмне кылдыңыз? Канча иштеттиңиз? Швейный сакаштыңыз бирок. Бияка эме ачканбыз, машинка алып туруп. 100 000 сомго ушу 3 машинканы алдыңызбы? 3-өн алганбыз, анан ошонун кирешесине бул столду жасап алганбыз, алганбыз, буну алганбыз. Бир машинка канчадан турат? Тие айырлоого 40 000, беркилер 30 000. 30 000, 60, 40 000, 100 000 алдың, э? Жанагы маркасы кандай эле жанагыныкы? Берки машинка, азыркы машинка. Joye деген канча турат бир машина? Joye деген почти бирдей эле турат, 1 000 сом, 2 000 сом разница турбаса элечи. Так, эң жакшы машинка ошол жак. Чыгып жардам болдубу мындай? Болду, чоң эле. Шүгүр. Канча пайда таап атасыңар ошондо айына? Айына азыр жакын эме болобуз. 100 000ге жакын таабыз. Жакшы экен да. Күнү-түнү иштеп, заказдарды алып 100 000 сом уже таап калдыңар. Мурда тапчу эмессиңер дешти. Жок, мурда тапчу эмес. Ар кайсакта иштейсиз. Ар жерде иштеп, жумуш болсо болбойт. Балдарыбызды кичинекей. Канча балаңар бар? 5 бала. 5 бала, э? Канча жашта улуусу, кичүүсү? Кичүүсү 2 жашта, улуусу 19 жашта. 19 жашта. Анда жакшы эле болуп калган экен да, бир үйгө 100 000 сом тапсаңар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук менен видео байланыш форматында сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар кыргыз-орус кызматташтыгынын негизги маселелерин талкуулап, интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттенүүгө басым жасап, эки жана көп тараптуу өз ара аракеттенүүнүн кыска жана узак мөөнөттүү келечегин белгилешти. Мындан тышкары, тараптар үстүбүздөгү жылдын мартында Бишкек шаарында өткөн соода-экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 24-чү отурумунун алкагында жетишилген макулдашууларды ишке ашыруусун карап чыгышты. Тараптар ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин үстүбүздөгү жылдын 8 майында Россия Федерациясына боло турган расмий сапарын уюштуруу маселелерин талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тең төрагалар жогорку деңгээлдеги жолугушуулардын жүрүшүндө жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга өзгөчө басым жасоо менен эки тараптуу мамилелердин бардык аспекттерин мындан ары активдештирүүнү макулдашышты. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жер титирөөлөрдөн улам куткаруу иштеринде жана кырсыктын кесепеттерин жоюуда олуттуу жардам көрсөткөн кыргызстандык куткаруучуларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабар маалымат агенттигине билдиришти. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улук лейтенанты Темирлан Жумамүдүновго Түркия Республикасынын адамдарды куткаруудагы эрдиги жана жан аябастыгы үчүн жогорку даражадагы мамлекеттик медалин, ошондой эле Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаевга ардак грамота тапшырды. Сыйлоо аземине Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жана министрдин орун басары катышты. Жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көмөк көрсөткөн чет өлкөлүк издөө куткаруу топторуна жана дипломаттарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи 25 апрелде Туркиянын Анкара шаарында өттү.
Орусия Федерациясынын өкмөтү Кыргызстан менен абадан куткаруунун бирдиктүү региондук системасын түзүү боюнча келишимди жактырды. Жарлыкка Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин кол койду. Документ укуктук маалыматтык расмий порталында жарыяланды. Бул Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы 2022 жылдын 16 августунда Москвада кол коюлган келишим. Өкмөт жактыргандан кийин документ ратификациялоо үчүн мамлекеттик думага жана Федерация кеңешине сунуштоо үчүн Россиянын президенти Владимир Путинге берилет. Эске салсак, кечээ эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, Евразия мейкиндигиндеги интеграциялык бирикмелердин алкагында кызматташуу мамилелерин талкуулашкан. Алар Орусия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы союздаштык мамилелерди чыңдоого өз ара ниетин ырасташты. Ошондой эле мындан арада жеке байланышты улантууга макулдашышты. Бишкектеги номер 33, 67, 5, 51 жана Рифалм мектептеринде бомба коюлганы тууралуу маалымат түшүп, окуучулар эвакуацияланууда. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигине шаардык милициядан билдиришти. Милиция кызматкерлери билдиргендей, жеринде тиешелүү кызматкерлер иш алып барууда. Мектепке техникалык жабдуулар тапшырылды. Мектептер арасында жарыяланган жооптуу бол сынагынын Баткен району боюнча жеңүүчүлөрү сыйланып, аларга интерактивдүү доска, ноутбук, проектор, холодильник, электроплита, микротолкундуу меш жана спорттук эмеректер тапшырылды. Булар Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, Кыргызстандагы жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу долбоорунун алкагында тапшырылды. Бүгүн Агахан фонду ушул Баткен жергесинде мектептер 2030 программасынын долбоорунун алкагында ушундай бир кичинекей иш-чара өткөрүп жатабыз. 5 пилоттук мектептерге ошол өзүнүн гранттык каражаттарын өткөрүп берүү аземи болуп атат. Биздин пилоттук мектептер ошо өзүнүн долбоорунун алкагында суралган материалдарын алып жатышат. Долбоордун негизги максаты эле ушул окуучулардын билимин өркүндөтүү, алардын көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган жана ушул багытта иш алып барылган мыкты тажрыйбаларды жайылтууга максат койгонбуз. Бул 5 мектеп ошол Кыргызстандагы 70 мектептин арасына кирген пилоттук мектептер болуп саналат. Биз Кыргызстан боюнча негизинен ошол 70 мектеп 30 бала бакча менен иш алып барабыз. Караван айылындагы Алимбаев көчөсүнүн жашоочуларынын иш-аракети башка тургундарга да үлгү болууда. Анткени көчөнүн тургундары ашар иретинде жолду оңдоп асфальт төшөө иштерин жасашкан. Узундугу 150 метр, туурасы 4,5 метр жолго 6 сантиметр калыңдыкта асфальт төшөлгөн. Ага Алимбаев көчөсүндөгү жашоочуларынын салымы чоң. Анткени 10 жылдан ашык убакыттан бери жолду оңдоо маселесин көтөрүп чыгышканы менен майнап чыкпай келген. Жакында тургундардын бул көйгөйүнө чекит коюлду. Баланы асфальттаганда аны эл өзүбүз топтоп акчаны 23 миңден ошондой туура келди. Анан бул жерде мына Зайлабеден деген бала бар да, менде коңшубуз. Шунун баласы депутат. Анан ана жерде Азиз деген бала депутат. Ошолор колдоп теге кылышып, добиваться кылып ананы асфальтка жардамдашты. Анан кийин 23 миңден топтодуга акча жетпей калганыга Зайлабеден жардам берди. Калганы спонсорлук кылып, 200 миңден ашыгыраагын кошту. Анан бул эки бала жакшы шишип атат. Анабасы булардыкы. Постоянно мана светтерди түшүрүштү, кийин остановка беришти, аны отурушат. Ошондо элге жакшы жардам берип атат. Депутат болсо ошондой болуш керек. 10 кожолук жашаган Алимбаев көчөсүнүн мурдагы абалы жаан жааган учурда баткакка айланса, жайкысын чаң көтөрүлүп, ыңгайсыздыктар жаралып келген. Жашоочулардын ынтымак ырашкерлигинин артында ашар ыкмасы менен ар бир үй бүлө 23 миң сомдон каражат чогултушкан. Ал эми негизги каражатты аталган көчөнүн жашоочусу ишкер Залебидин Маткалыков жардам берген. Натыйжада 450 миң сомго көчөнү асфальттоо иштери бүткөрүлүп, жашоочулардын кубанычында чек жок. Biz köçüp tıkanımızda 93. жылы köçüp tıkanбыз. 93. жылы köçüp tıkanımızda вообще лай жолубуздан ынтымактыкта сүйлөшүп, анан Зарылдын башчылыгында азиз болуп, анан мана кетте жолду асфальтка кеп калды. Биз дагы сүйлөшүп туруп, анан ортодо пул жыйып 23 миңден түшкөн. Бир эмес эки каарысы бар мэле.
Кудага шүгөр, бардыгыбыз кимибиз кыйналсак жардам берип, бири-бирибиз менен бардыгыбыз ынтымактабыз. Мына балдарыбыз жакшына болуп ойношуп атат. Мурун балдардын сапожкасы четилип калайын дейт эди лайда. Азыр эми жакшы сапожка эмеле жуулбай калды, таза. Жолубуз оңолуп, кыйналбай калдык. Үлгү болуп атабыз, эми башкалар көчөбүздү оңдотобуз дешип атат. Асфальт кеп калганда өзүбүз уюштуруп кылайлы дедик. Чогултуп кылдык. Азыр 10 үй чогултук да. Кызыл Кыя шаарына караштуу Караван айылындагы Алимбаев көчөсүнүн ашар ыкмасы менен оңдолушу башка айылдардагы тургундарга да үлгү болуп жатат. Көптү көрсө көл болот демекчи, элдин ынтымакта жана биримдикте жашап жаткандыгы көпчүлүктүн колдоосу менен бүткөрүлүп жаткан иштер. Айтсак, аялдаманын курулушу, көчөнү жарыктандыруу жана асфальттоо иштери буга далил боло алат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.